Ассаламу алейкум, достор, ардактуу биздин угармандар, көрөрмандар жана биздин сүйүктүү күйөрмандар, эгер күйөрмандар бар болчу болсо. Мына бир апта айланып, мына биз күткөн жекшемби күнү да келип калды. Демек бизде адаттагыдай тандалган коноктор менен маек куруучу жолугушуу долбоорубузга убакыт келип жетти. Өзүңүздөр билгендей, бул жолугушуу долбоорунда биз адатта ар кыл кесиптин ээси болгон жана өз кесибин сүйө билген, өз ишин кылдаттык менен аткара билген биздин арабыздагы чыгаан уул кыздарыбыз менен таанышып, билишип, пикир алмашып жана пайдалуу маек кура ала турган аянтча десек жарашат. Бул берүүбүздө модератор катары мен чөйрө уюмунун мүчөсү Азамат Жаманкулов, ал эми бүгүнкү күндүн ардактуу коногу дата сайентист кесибин аркалаган жана IT тармагындагы 10 жылдан ашык тажрыйбасы бар Тимур Туратали мырза төрүбүздө. Тимур мырза, ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Төргө өтүп жайланыша бериңиз. Рахмат, чакырганыңыздарга. Абдан кубанычтуу болуп турам. Мен ушу биринчи кыргыз тилинде презентация опыт десе болот. Дагы неден салам, угармандар. Сурооңор болсо акырында же мындай мен өзү диалог түрүндө айтканга сүйлөшкүм келет да. Ошон үчүн силер коркпостон любой момент мени токтотуп суроо берсеңер боло берет. Дал өзү ушундай бизде маек катарында болмокчу. Сиздин ошо биринчи кыргызча маегиңиздин тушоо кеши биз менен болушу менен атабыз. Биринчиден, Тимур мырза, сиз менен кызуу маек куруп баштаардан алдын айта кетчү нерсе бар. Сиз сыяктуу чыгаан уул кыздарыбыз менен пикир алмашып, ушундай форматтагы жолугушууларды уюштурууга өбөлгө болгон жана себепчи болгон бул чөйрө коомчулугу, орусча айтканда сообщество чөйрө деп айтылат. Эми кыскача чөйрө деген эмне? Бул чөйрө биринчиден бул сиз, мен жана деги эле биз, деги эле айлана тегерегибиздеги адамдар. Чөйрө уюмунун максаты бул өнүгөм, өсөм, жаңы нерсе үйрөнөм же болбосо өзүмдүн коомчулугума бир пайдалуу өнүгүш алып келем, салым кошом деп алдыга умтулган адамдардын башын бириктирүү да чөйрөнүн максаты. Анан чөйрө тууралуу маалымат алгыңыздар келсе, сиздер экранда көрүп турган контакттар менен чөйрө.com сайтына өтүп таанышып алсаңыздар болот. Долбоор анын ичинде башка долбоорлор дагы бар. Бул долбоор тууралуу маектин алкагында дагы сүйлөшүп кетебиз. Деги эле андан тышкары чөйрөнүн Instagram баракчасына катталып, акыркы маалыматтар менен кабардар болуп тура аласыздар жана ошол менен бирге бизге колдоо көрсөтө аласыздар. Чөйрө тууралуу аудитория көпчүлүгү кабардар, бирок арабызда жаңы кошулгандар болушу мүмкүн. Ошон үчүн чөйрөгө кантип кошулат, чөйрө деген эмне дегенге дагы кичине кыскача токтоло кетейин. Чөйрөгө жалпылап алганда 3 түрлүү адамдар кошулат. Булар биринчиси жаратмандар. Жаратман дегенде бул орусча созидатель. Өзүнүн сары майда сактап жүргөн идеясы менен келишет. Ал идея жалпы коомчулукка пайда берүүчү социалдык долбоор болушу мүмкүн, же болбосо ошондой эле коммерциялык долбоор болушу мүмкүн. Ал идея бышып жетилип, бирок аткарууга убакыт жана каражат жетпей жатышы мүмкүн. Ошол адам жаратман катары өзүнүн идеясын алып келет. Андан тышкары иштермандар, бул чөйрөнүн ичиндеги ошо колунан келишинче өзүмдүн коомума пайдалуу болгум келет деген адамдар, булар ошол идеяны ишке ашыруучулар. Андан тышкары демөөрчүлөр болуп да келсе болот. Булар спонсорлор мындай айтканда, өз коомчулугунун өнүгүшүн эңсеген адамдар, бирок ага убактысы же идеясы таппай жүргөндөр демөөрчү катары келип, өзү каалаган, өзүнө жаккан социалдык болобу же коммерциялык болобу долбоорду тандап алып, ошого колдоо көрсөтүп демөөрчү болсо болот да. Мына ушундай чөйрө Тимур мырза сиз менен маек курууга мүмкүнчүлүк сунуштап турат. Мындай мүмкүнчүлүктү текке кетирбей, сиз менен жакшылап таанышып, жана болушунча пайдалуу маек кура алабыз деген ишеничтемин. Бүгүнкү жолугушуубуздун афишасында, жарыясында жазылгандай, бүгүнкү күндүн негизги темасы бул дата сайенс дедик. Андыктан ким бул тармакка кызыгып жүргөн болсо, бул берүү сиздер үчүн жана бул тармакка мен дагы негизи кызыгып, мага да бир кызык, бир кутуча сыяктуу да. Анан ачыгын айтсам, мен да абдан кызыгып жүрөм. Андыктан бул биз менен бирге болуп туруңуздар.
дана дата сайенс тууралуу кеп курабыз да. А бирок баарыбызга кызык темага кирерден алдын, то есть баарыбыз күтүп аткан темага кирерден алдын алгач өзүңүз менен жакшылап таанышып алсак, өзүңүз тууралуу сиз дата сайентист болгучакты Тимур Туратали жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Азыр анда мен немени презентацияны жандырайын. Так, бүгүн ошо 5 эме 4 эме кылдым, примерно план. Азыр биринчи өзүм жөнүндө баштайын. Өзүм айта кетсем, мен Бишкекте өскөм. Анан окууну мектепти бүтүп Москва окуу жайына тапшыргам, МФТИ деген окуу жайына. 4 жыл окуп, кандай десем, каникул күнү Бишкекке келип, бир Artesian деген проект ачканбыз. Бул долбоор биздин баягы кол өнөрчүлөр бар го, ошолорду батыш өлкөлөргө тааныштыруу деген максатта ачкан болчук. Баягы биздин килемдер, шырдактарды сатыпчы, ошол сыяктуу буюмдар сатып, биздин тарыхты айтат элек да. Неге? Анткени мен өзүм ошо Москва шаарында өсүп, анан Европага барган сайын Кыргызстан десеңиз эч ким тааныбайт, түшүнбөйт. Анан кийин бир жолу мени Курдистан деп ойлогон да. Анан Курдистан деп, анан кандай өзүмдү башкача сезип, ошентип бул идея келип, анан кийин ошо 2016 жылы биз баштаганбыз. Ушул проектти бул 4-курсту бүтүп эле келгем да. Ошо бир жарым жыл ошо проектти кылып, анан кийин коммерциялык жактан кичине проблема чыгып, биз токтотконбуз. Андан кийин мен өзүмдү не кылам деп, кандай кесипке барам деп ойлоп турган малда data science аябай популярдуу болчу. Мен окуу жайда дагы билет элем бунучу. Бирок ошол моментте ошол мындай өзүнчө хайп болуп аткан болчу да. Хайп болуп, анан мен Ernst & Young Москва офисине өткөм стажировкага. Ошо интерн болуп өтүп, бир 2 жыл иштедим Ernst & Young'да, ошо data science деп, ошо data science болуп. Ошо 2 жыл иштегенден кийин акыркы уже 3 жыл мен Citibank'та иштейм. Citibank бул Американ банкы, топ 4 банкка кирет. Ал жакта эле мен data science техниканы колдонуп, банктын ичиндеги баягы өзүнүн долбоорлоруну дагы мындай кандай десем, проблемаларын чечебиз да, data science колдонупчу. Азырынча мен өзү Москва офисине иштейм, бирок акыркы убакыт боюнча мени азыр Польшага эметтат, андай десем, релокация кылып. Бирок мен азыр временно Бишкектемин да. Бул демек сиз уже data science болгондогу учуруңузду айтып атасыз. Бирок балким кээ бир угуучуларга сиз ошо data science-ка чейин эмне кылчыңыз эле, жана деги эле IT-ге кантип келип калдыңыз? IT-ни кайдан баштадыңыз, канча жашында баштадыңыз деген сыяктуу суроолор да кызыктырышы мүмкүн. Мен окуу жайын, ошо жогорку окуу жайында софтвер окугам, софт инженеринг, программист. Кыргызстанда? Жок, эмеде Москвада. Москвада эле, ооба, МФТИ, ага чейин МГТУ, ошол жакта мен программистке окугам. Бирок кандай десем, ал маалда веб, мобилдик тиркеме ар кандай нерсе берген, бирок data science жок болчу да. Мен ар нерсени кылып көргөм, бирок мага жаккан эмес. Ошондон кийин уже өзүм тандагам да data science. IT-деги биринчи сиздин кызматыңыз же болбосо акча таап баштаган бир кесибиңиз кайсы болгон? Data science-ка чейин. Ага чейин биринчи мен ушу тааныш байке келген, сага акча берем деген, мага сайт кылып берсең деп. Ошо Москвада ошо биздин кыргыз жерлештерибиз, тааныш жерлешибиз келип сунуштаган ошондой идеянычы. Анан кийин мен жагып кылып көрөм деп, ошо биринчи ошо эмеден веб эмеден баштагам да. Веб тармактан. Сиз, то есть, фронтенд, бэкенд кылып, веб-сайт кылып баштаган экенсиз да. Жакшы, негизинен фронтенд
көпчүлүк үчүн эле бир айтиге чабуул коюучу тарап окшойт. Анткени мени тааныгандын баары эле ошо через фронтенд аркылуу киргендер экен. Менде еще сиз тууралуу бир инсайдерский да бир маалымат бар да. Сизди бир стартап акселерацияга катышып утуп алган деген маалыматым бар. Анан ошол эмне деген стартап эле жана ошол ийгилигиңиз тууралуу айтып бере аласызбы? Ошол стартап контест бул Artesian менен байланыштуу, Artesian проект. Биз биринчи буну Wimbledon Beeline уюштурган ошо биздин СНГ региондо. Анан кийин биз ошо 10 мамлекет ичинен биринчи эмес утулганбыз. Бизге кандай десем, акчадан да берген, инвестиция сыяктуу, грант сыяктуу. Бирок эң мындай менин оюмча салым бул бизге мындай эме берди да, мындай десем, күч берди да. Анан кийин биз өзүбүз кылабыз деген күч берген да, ошол эмечи, контест. Бул 2017 болгон. Биринчи Москва шаарында өткөн, анан кийин Барселонага барып, аяктында катышканбыз. Дагы өзүңүз тууралуу да бир жеке бир суроо бергим келип турат. Сиз көбүнчө эле Москва жөнүндө айтып атасыз. Сиз Москвада төрөлүп өскөнсүзбү же Кыргызстанда? Жок, Бишкекте өскөм, төрөлүп. Бишкектен. Ооба, мен эмени ошо окуу жайында ошондо окуп алгам. Андан кийин биринчи баягы кадамдар, IT кадамдар ошо Москвада болгон да. Ошондо канча жашыңызда айтыны кызыгып баштадыңыз? Анткени кетишпаңыз, анткени биздин арабызда ар кандай мурдагы кесип, ар кандай кесиптер болуп, анан кайра айтиге келгендер бар да. Мисалы мен өзүм 30дан кийин келдим да айтигечи. Сиз мисалы канча жашта баштадыңыз? Мен биринчи айти менен таанышуу бул ошо биринчи курста болгон. 18 жашта десеңиз болот. Мен кандай десем, мен өзү айтини тандаган эмес болчумун. Ал жака мен случайно келип калгам. Мен өзү башка окуу жайга тапшырткам, ал жок окуу жайда бюджет жок калган. Андан кийин ушу бир эле место калыптыр. Бюджет Москвада. Андан кийин айтканда ошо IT бар деген, ITге кирсең окуйсуң деген да бюджетте. Өтпесең төлө деген. Андан кийин мен макул деп ITге случайно келип калгам. Өзү Кудай өзү буруган экен анда. Эми баамдашымча сиз IT тармагында көптөн бери эмгектенип жүрөткөнсүз жана ар кандай кесиптерди аркалап көргөн экенсиз. Демек сизде ошол ар кайсы кесиптин тажрыйбасы бар. Андан тышкары, демек бул ошо ар кайсы жумушка иштегендиктен жумуш маек, мындай айтканда job interview деп коет эмеспи? Демек ошо job interview боюнча дагы тажрыйбаңыз көп болуш керек деп ойлоп атам. Муну айтканын себеби биздин аудиторияда көбүнчөсү айтып кеткендей эле айтиге кызыгып жүргөндөр, кээ бирлери IT курстарын бүтүп алып, эми жеңин түрүп, эми кантип жумушка кирем, айласын издеп жүргөндөр бар да, ушундай айласынчы. Анан сизден ошо job interview боюнча кеңешпи же болбосо кандай кыскача лайфхак сыяктуу десек айтып кетсеңиз өзүңүздүн тажрыйбаңыздан бөлүшүп. Чын айтарым, мен өзүм кандай десем, опыт боюнча 10 компанияга интервью баргам. Ошо 10-нун бирөөсү эле эме кырыткан да. Ситибанк ошо 10-нун бирөөсү болчу. Ага чейин мен 10 жолу барып, 10 жолу фейл болуп, өтө албай же анткени кандай десем, интервью өтүү бул башка эме да, опыт сыяктуу да. Анткени сиз теорияны окуйсуз, практика кыласыз, бирок интервью барганда суроо алмашыш мүмкүн. Биздин ошо data science алган эле ар кандай суроо болушу мүмкүн да. Ар компаниянын өзүнүн максаты бар, өзүнүн баягындай проблемалар бар. Ошо проблемаларды алар өздөрү чечиши мүмкүн да, башкача чечиши мүмкүн. Ошон үчүн мен дайыма айтам, интервью барганда 10 интервью өт, 10 интервью бар, анан кийин сага бир же эки компания оффер ырытат да. Бул мен өзүм мындай статистика сыяктуу кандай өтүп көргөм да. Бул эмеден алган жонтериңиз менен сезип көргөнсүз. Анда мисалы сиз 10 интервью өтүп анан акыркысында ушундай ийгиликтүү болду дедиңиз. Сизден сыр катары мисалы 1 2 3 4 5ти өткөндөн кийин көбүнчө адам туй менден эчтеке чыкпай турбайбы деп калышы мүмкүн да. Ошондой мотивацияны жоготпош үчүн сиз кандай дагы 10 жолу кантип өзүңүздү түрттүңүз дагы тапшырууга?
кандай десем, мен бул жакта Ситибанкка чейин мен Эрнст Янг иштегем да, анан кийин ал жакта консалтингде кичине кандай десем, аябай көп иштейсиң да. Анан кийин мен өзүм сезимим боюнча мен көп иштегим келбейт эле. Программист болуп да көп иштейсиң ал жактачы, анткени проекттер көп, убакыт аз. Анан сени кадимкидей проекттен проектке ташыйт да. Проекти бүттүңбү, экинчи проект кыргызат. Эс алуу деген жок болчу. Ошол себептен эле мен издеп баштагам. 2 жыл иштедим, анан кийин 3-үнчү жылы уже мен акырындан башка эмелерди карап издеп баштагам. Бул өзү мындай айта кетишим керек, консалтинг компаниялар ал жактан карьера башташ өтө туура да, анткени сага көп проекттер берет. Ар жактарданчы, мисалы ритейл банктан бериши мүмкүн, көбүрөөктөр баягы газ тармактан бериши мүмкүн. Ошон үчүн сен бир 2 жылда эле бир толтура проект кыласың. Опу жакшы тез аласың да. Ошон үчүн карьера башташ консалтингде аябай туура деп ойлойм. Ошон үчүн мен да ошентип баргам. Анткени мен ал маалда өзүм эмне кыларымды, эмне кылар эмес, мен кандай направление билбейт элем да. Банкпы же ритейлбы же газбы же башка телекомбу. Ошон үчүн 2 жылдан кийин эле өзүмдү түшүнгөм, эмнени кайсы багыт менен кетишим керек деген. Уже акырын кыймылдай баштагам десек болот. Жакшы, эми сиз негизи эми сайт жасадым деп калдыңыз. Ошол сөзүңүзгө кошумча мен дагы бир сайт айткым келип турат. Чөйрөнүн алкагында, азыр мен шер кылып алайын. Чөйрөнүн алкагында негизи айтып кеткендей эле жана көптөгөн биздин долбоорлор бар. Алардын бири мисалы Келечек Дижитал. Бул ошо коммерциялык долбоорлордун бири. Сайт жасадым деп айтып калганыңыздан эске түшүп кетти. Анткени бул Келечек Дижитал бул веб студия. Бул сапаттуу кызматтарды жана мүмкүнчүлүктөрдү, тест чечимдерди сунуштаган биринчи кыргыз тилиндеги веб студия десек болот. Бир кандайдыр бир себептерден азыр жалпыга маалымат катары айта кетейин. Кандайдыр бир себептерден улам сизге веб-сайт түзүшүңүз керек болсо, же болбосо Келечек Дижиталга, то есть кандай бир сайт керек болот болсо, Келечек Дижиталга кайрылыңыз. Сиздин талабыңызга жооп берген жана сиздин муктажыңызга, максатыңызга жана каалооңузга ылайык толук кандуу сайт түзүп бере алышат. Андан тышкары сиздер көрүп турган контакт менен, то есть бул kelechek.digital сайтына өтүп, портфолиосун карап, кандай сайттарды жасаганын карап, аны менен башкалар менен да бөлүшсөңүздөр болот. Ошондой эле Инстаграмына катталып, кыргыз веб студиясына колдоо көрсөтүп, ошондой эле Кыргызстандын IT рыногунда ат салышып бара жаткан кыргыз креативдүү өндүрүшкө өз салымыңыздарды кошо аласыздар демекчимин. Андыктан кандай гана сайтка байланыштуу маселе болбосун, кардар болбосун, биздин дарекке кайрылсаңыздар болот. Бул сөздү козгоп калганын себеби, Тимур мырза, сиз дагы айтып өттүңүз, IT тармагында көптөгөн адистиктер бар дедиңиз, жана көптөгөн багыттар бар дедиңиз. Алардын бири азыр эле могу Келечек Дижитал айтып кеткендей, бул жакта фронт-энд, бэк-энд деген бар. Андан тышкары QA деп коебуз, биз тестировщик деп туурабы. Анан DevOps бар андан тышкары. Ошондой эле сиз аркалап келген Data Science деген багыты бар да. Анан эми сиз ошол Data Science тармак тууралуу маалымат берип кетсеңиз, деги эле Data Science деген эмне, Data Scientist деген эмне жумуш аткарат, Data Science бизге эмне үчүн керек, Data Science кайсы жакта жана кайсы учурда колдонулат. Айтор, Data Science тууралуу кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Рахмат, Азамат мырза. Мен эң башында ошо мисалдарды келтирсем туура го дейм, анткени мисалдардын аркылуу биз ассоциация түрү оңоюраак болот да. Мисалы биз баардык билет Netflix'тин компанияны, Netflix бул сериалдар, кинолорду чыгарат. Анан кийин платформасы да бар. Булар ошо топ ошо фанк деп коет го, Facebook, Amazon, Netflix, ошо топ компаниялардан биринчи Data Science-да колдоно баштаганда, эме алсам жол баштоочулар. Известный депчи мындай. Буларда ошо сунуш алгоритм бар да. Сунуш алгоритм, мисалы, кийинки не кинону көрсөм болот деген сунуш алгоритми аябай жакшы иштеген.
Ошондо мындай data science аябай күчөп башталган да. Демек мен бир кинону көрсөм, ошого ылайыктуу жакындаган тематикадагы дагы бир кино сунуштайт. Ооба, ооба. Сиздин ошо тарыхыңыз карап, мисалы кандай кинону көрдү, лайк басканыңызды карап, булар ошо жаңы кино сунуштайт да. Анан булардын ушул алгоритми жакшы иштейт. Экинчи мисал Amazon Alexa кыргызстанда анча популярдуу эмес, бирок ошо батышта, Америкада аябай популярдуу. Булардын колонкасы сиз менен кадимкидей сүйлөшөт. Керек болсо өзү заказ берет, мисалы продукта керек болсо же дагы бир нерсе керек болсо айтасыз, бул өзү Amazon кирип ошо товарды издеп, табып, сизге үйүңүзгө заказ берип коет. Үчүнчү мисал бул Google'дун driverless car деп коет, бул кандай десем, айдоочусуз унаа. Бул кандай десем, максаты баягы жолдо кырсыктарды азайтуу да. Анткени жолдо көбүнчө кырсыктар адам себептен болот деп, ошондой жаңы унааны чыгарып башташкан. Бул жерде видео көрсөтүлгөн, анын ссылка же эмени ырдып коем, презентацияны кирип көрсөңүздөр болот да. Бул кандай кантип ушу Google'дун айдоочусуз унаасы иштейт. Биз дагы билебиз, Siri көбүнчө iPhone кыргызстанда популярдуу. Анан кийин ар бирде Siri бар. Мен кыргызча эмесин сүрөт тапкан жокмун. Бирок бул дагы ошо Amazon Alexa сыяктуу сиздин сөздөрүңүздү түшүнөт. Андан кийин сизге жооп берип алат да. Бул менин аябай жаккан мисал, Google'дун өзүнүн data science AI тармакта иштеген программисттер бар. Булар бир модель кылышкан. Бул модель сүрөткө карап, мисалы могу рак оорусу деп коет. Рак оорусунун сүрөттөрүн көрүп, ракты табат да. Ошо сизде рак барбы, жокпу деп. Булардын ошо модели биз баягы докторлорго караганда, врачка караганда жакшыраак, точнораак жооп берет да. Демек биз деген мисалы мындай рентгеновский сүрөттү жүктөйбүз Google'га, ал Google'дун artificial intelligence кандай болуп калат орусчасы? Ошол карап, анан башка сүрөттөргө салыштырып, жасалма интеллект деп коет. Жасалма интеллект. Ошол карап, башка сүрөттөргө салыштырып, анан сизге туура диагноз коюп берет экен да. Ооба. Биздин врачтарга караганда точно туурараак берет да. Биздин врачтарга. Азелде. Кийинки сүрөттөн кийинки бул жерде мен кичине деталдуу маалымат берейин дедим эле. Data science, artificial intelligence, machine learning булар эмне деген депчи, булар кандай тармак деп. Биринчиден ушундай бул цитата аябай жагат мага. Сүрөттө Эндрю Ng, бул кандай десем, эң күчтүү илимдүү адамдардын бири, Стэнфордда профессор болуп иштейт. Coursera деген платформа, окуй турган платформа, эгер билсеңиздер, ушул платформанын бул автору да, создатель, основатель. Бунун эме бар, статасы AI is the new electricity деп айтылат. Искусственный интеллект, жасалма интеллект бул жаңы электр энергиясы депчи. Анткени ошо 100 жыл мурунга салыштырганда бизге кандай инновация же кандай жеңилдик алып келсе электр энергиясы, азыр электр энергия бүт жерде бар да, ошондой эле жеңилдик жасалма интеллект алып келет деп айтканда, бул сөз аябай абдан жагат. Анан азырынча мен көрүп атам, көп жерлерде, көп направленияларда, көп багыттарда жасалма интеллект колдонулат да. Банкты алсаңыз, банкта колдонулат, медицинада колдонулат, андай мисалдар толтура. Могу электричество жөнүндө айтып калдыңыз, ошого кошумча. Негизи эле туура электричество пайда болгондо, электр тогу пайда болгондо жашоо 150 эсе жашоонун качествосу 150 эсе өскөн да. Ошондой эле artificial intelligence дагы ошентип өзгөртөт деген ойду айтып атасыз. Бирок дагы бир айта кетчү нерсе, бул artificial intelligence бизге деген
Жумуш орундарын кыскартпайбы? Эми андай маек көп болгон, ошо кандай болот биздин жумушубузду алып коет деп. Бирок тарыхка карасак, ошо анча 200-250 жыл мурун биринчи промышленный революция деп айтылат го. Ошол болгон Британияда. Анан кийин биз көрдүк да ал эмнеге алып келди. Ошол маалда элдер да каршы чыккан. Биз жумушубузду ошого эмеге берип атабыз депчи, паровой двигатель колдонуп, ал маалда элдер өзү иштечү да талаадачы. Андан кийин биздин орубузда машина иштейт деп көп нааразы болуп чыккан. Андан кийин убакыт көрсөттү, эмне болду? Элдердин көп эмеси болуп калды. Убакыты алар ошол убакытты наукага кетирди, инновация кетирди. Бирок кыскача айтканда адамдар креативдүү индустрияга көп кирип кетишти да. Ошол жака көп эмесин энергиясын кетирген. Ошол сыяктуу эле азыр көбүнчө ошо жасалма интеллект бул баягы монотондуу, жеңил жумуштарды алып атат. Бухгалтерия жумушун көбүнчө алынат. Оңой да, жеңил. Бирок ошол эле адамдар башка кичине кыйын же креативдүү жумуш кылса болот да. То есть биздин убактыбыз кайра мындай качественно колдонсок болот убактыбыздычы. Сапаттуу убактыбызды жумшап, ошондой эле менимче ошол жасалма интеллект колдонгон жерде продуктивность дагы өссө керек жакшы эле. Анткени азыркы заманбап заводдордо менимче машина заводдордо көбүнчө ушундай роботторду колдонуп баштык. Ошол жакта ушул жасалма интеллект колдонулат да. Туура. Аларды да адамдар караш керек. Ошо роботторду. Рахмат жауабыңызга. Эми мындай если углубляться дегендей, өзү жасалма интеллект бул эң биринчиден маалыматтан турат. Ошо маалымат бул эң биринчи компонент. Ансыз эч кандай башка процесстер болбойт. Маалымат жөнүндө айта кетсек, бул кандай десем, маалымат деп биз ар нерсени айтсак болот. Мисалы, китептагы маалымат болот, сөздагы маалымат болот. Ошо бүт маалыматтарды чогулткандан кийин биз жасалма интеллектти кыла алсак болот да. Азыр көбүнчө сурайт, неге ошо жасалма интеллект азыр күчөп атат, азыр өнүгүп атат? Анткени 90 жылдан бери, ошо биринчи интернет кылгандан бери бизде маалымат абдан көбөйдү. Андан кийин ошо маалымат дагы кичине сапаттуу болду да. Анан ага да кошулма себеп бул бизде компьютерлер, серверлер кичине күчөдү. Жылга сайын бизде 2-3 эсе күчөйт. Ошол мощность десек болот, ошо мощностьте кичине бизге азыр жасалма интеллект кылууга мүмкүнчүлүк берди да. Өзү data scientistер, ошо data scientistер булар жумушта мен дагы 70-80% убагымды маалымат менен иштейге коротом. Маалыматты изилдейсиз, карайсыз, керек маалда аны тазалайсыз. Көбүнчө биз иштеген маалыматтар сапатсыз болот. Жерге PDF-ти алып туруп берип коет сизге, сурасаңызчы, же кагаз берип коет, бухгалтериянын кагазынчы отуруп алып, аны сиз эмеге өткөрөсүз да, электрондук форматка. Ошон үчүн эң биринчи компонент бул маалымат болот. Маалымат сапаттуу болсо, маалыматыңыз болсо, анда сиз ошо жасалма интеллект жака өтсөңүз болот да. Эми мындай терминдер көп. Ошо терминдерди кичине кандай десем, түшүндүрмө бериш үчүн айта кетсем, биринчи эме жасалма интеллект чоң аябай болот. Мисалы, artificial intelligence деп бул аябай чоң багыт. Анын ичинде machine learning кирет. Анын ичинде бул machine learning бул көбүнчө ошо жаңы алгоритмдерди чыгаруу же ошол жасоо да. Анын ичинде deep learning болот. Көбүнчө deep learning бул баягы мисал келтирген Google'дын айдоочу унасы, ошол deep learning мисал келтирсе болот. Анткени ал жакта именно deep learning колдонулат көбүнчө.
Анан сол жактарында бизде data mining бар. Data mining бул маалыматтарды табууда, изилдөө, анан кийин аларды жакшы сапаттуу форматка келтирүү. Маалымат чогултуу, э? Чогултуу ушинтип. Анан data science бул ошол тапкан маалыматтарды детально изилдөө болуп калат да. Изилдөө, алардын үстүнөн модель же алгоритм жасоо. Үчүнчү чоң компонент бул big data. Big data бул кандай айтсам, маалымат көбөйгөн сайын аны караш же изилдөө кыйын болот. Анткени сизде миллиард маалымат болгондо сиздин жөнөкөй компьютериңиз аны көтөрө албайт же аны андай карай албайт. Ошол себептен ошол себептен бул жакта жаңы жаңы big data деп чыккан бул ошо чоң маалыматтарды өзүнүн алгоритмдери менен, өзүнүн техникалары менен изилдөө да. Эми жасалма интеллект детально бул өзү направление да 36-жылы чыккан. Алан Тюринг британиялык программист болчу. Ошонун Алан Тюрингдин машиналары деген информатиканы окусаңыз керек. Ошол моменттен баштап жасалма интеллект өзүнүн тарыхын баштайт да. Өзү жасалма интеллектке бүт нерсе керек. Big data да кирип кетет, data science да кирет. Анан бул абдан чоң направление болуп калат да. Анын ичинен data science бар. Data science бул көбүнчө маалыматтарды талдоо жана андан баалуу маалыматтарды алуу да. Ошо маалыматты кичине сапаттуу кылып, ошондон бир кандай десем, output деп коет, бул insight деген insight деген сөз айттым, ошо insight алуу да. То есть чогулган маалыматтан сорттоп алуу өзүңө керек дейсиң. Сорттоп аны ошо бир проблемаңызды чечүү үчүн колдонуу. Анан кийин үчүнчү жак бар, бул machine learning. Бул направление кандай десем, биздин ошол маалыматтарды алып, жаңы же болгон программаларды жакшыртуу да. Жаңы алгоритмдер изилдөө, анан кийин жаңы программаларды же эски программаларды жакшыртуу. Ошол направление болуп эсептелинет. Эмне айтып кетсем болот? Өзү ушу machine learningде бул жакта эң көп кандай десем, бул өзү 2-3 дисциплинанын ортосунда турат. Математика, информатика, статистика, анан кийин теория вероятности деп коет. Ошол дисциплинанын ортосунда турат да. Бул data science салыштырмалуу бул абдан кыйын направление. Бул жака баягы PhD, доктор степень менен уже адамдар келет да. Көбүнчө мен опытым боюнча. Эми кандай десем, примерлерге же мисалдарга өтсөк, бул дагы мындай цитата бар. Data is a new oil дейт. Кандай десем, эгер тарых карасак 20-кылымда нефть аябай кандай десем, көп акча алып келген. Кара алтын болуп аталып келген. Кара алтын, азыр ошо кара алтын эми ошо маалымат болуп атат да. Ошо кимдеги маалымат көп болсо, ошо 20-кылымда эле кара алтынны алганда эле ошондой байыйт деп айтылган сөз да. Бул жерде мен кандай десем, өзүмдүн data science кантип иштеген схема, мен кыргызчасын тапкан жокмун. Кечирип коюңуздар, бирок азыр мен детально айтып берем. Биринчиден ошо бизде маалыматтар болот. Маалыматтар көбүнчө ошо биздин өзү маалымат базасы болот. Анан экинчиде же болсо баягы Excel
же PDF форматта болот да. Ошо биз маалыматтарды чогултабыз. Чогултуруп экинчи кадамда биз ошо маалыматтарга алгоритмди же техникаларды колдонобуз. Анан кийинирээк алгоритмдер айтып кетем, кандай алгоритм бар экенин. Азыр мындай кыскача түшүнүү үчүн схеманы көрүп алыңыздар. Анан үчүнчү кадамда ошол эле болгон модельди биз биздин проблеманы чечүүгө колдонобуз. Алгоритмдин 3 түрү бар. Мугалим менен үйрөнүү деп коет. Бул кыргызча которгон өзүм котордум. Бизде мисалы маалымат кылганда ошо маалыматтын ичинде бизде жооптор менен беребиз да. Мисалы кандай деп айтсам, жооп мисалдардын ичинде жооп болот. Кандай мисал келтирсем, жеңил мисал азырчы Тимур деген балдар, ушу Тимур деген аты менен балдар кредит төлөбөйт. Ошондо биздин мен баягы Тимур дегенде ошо мен Тимур жооп болуп калат да. Мен маалыматтын ичинде жооп бар. Ошо мисалы кимде ким Тимур болсо, ошол кредит төлөбөйт деген эме да. Анан кийин ошол модельди биз кылсак, дайыма кандай бир Тимур деп ат берсек, ошол дайыма Тимур төлөбөйт деп жооп берет да, кредитти, ага кредит бербей эле кой депчи. Орусча айтканда болот го, мисалы данныйдын свойствосы. Ооба. То есть Тимур төлөбөйт деген. Ооба. Ортосунда ушу байланыш бар да. Анан ошо байланыш ошо свойство, анан кийин жооп мен да. Ошол калат. Экинчи түр бул reinforcement learning, бул кандай десем, биринчи мугалим үйрөнүүдө биз жоопту беребиз, экинчиде биз жооп бербейбиз. Алгоритм өзү ойлонуп, өзү ошо жоопту табыш керек. Ушундай алгоритмдер. Анда азыр мен мисал көрсөтөм го. Үчүнчүдө мугалимсиз үйрөнүү. Бул жерде биз эки ошо маалыматтын ичинен кандай десем, ушу бир канча топко бөл дейбиз да, өзүнүн свойствосу мененчи. Аз да мисалдан келтирем го, мисалдарда оңоюраак болот. Фильтрлөө сыяктуу. Кластеризация сыяктуу. Ошо 3 түрлөр милдеттер ошо регрессия болот, классификация, анан кийин кластеризация. Аз дагы мисал менен келтирем го. Мына биринчи классификация. Бул жерде биздин алгачкы милдетибиз маалыматты экиге бөлүү, мышык жана итке. Ошо бул биринчи мисал. Бул жерде биз алгоритмди маштырганда биз айтабыз да, кайсы сүрөт мышык, кайсы сүрөт ит деп. Мугалим менен үйрөтөбүз. Экинчи мисал гүлдүн түрлөрү. 3 түрү бар. Бул ирис гүлү деп коет. Ошонун 3 түргө бөлүү да. Мисалы гүлдү бересиз, айтат да, кайсы гүл сиздин сүрөтүңүз. Экинчи баягы түрү бул классификация. Бул жерде бизде жооп жок болот. Анан бирок алгоритм өзү ойлоп табыш керек, кайсы эмеге свойствосуна карап, кайсы топко буну салыш керек. Мисалы, бул жерде mouse dataset деп коет. Биздин маалыматыбыз 2D салганда мындай ушундай эме көрүнөт да. Мыштын 2 кулагы бар, анан бети бар. Анан кийин 3 алгоритм ошо маалыматты 3 топко бөлүш керек. Ошондой максатта ошондой максат коюлат. Анан кийин биринчи алгоритм, биринчи бул туура жооптор, экинчи алгоритм K-means бул ушундай кылып бөлдү. Анан үчүнчү EM алгоритм ушу туптарга бөлдү да. То есть бул жерде биз жооп берген жокпуз, өздөрү ошо свойствосуна карап бөлүш керек. Плотностьна караппы же распределение данных караппы,
өздөрүнүн свойствосы бар да. Анан кийин үчүнчү баягы выборка, үчүнчү тур регрессия. Бул жерде мисалы так сан айтыш керек да. 400, 500, 600 деп. Мисалы канча градус эртең болот? Бул регрессия түрү болуп калат. 36, 35 же 17 градус деп. Ушул регрессия мисалы болот да. Эми акыркы пунктка өтөбүз. Бул жерде мен көбүнчө баягы эмне кандай инструменттерди мен колдоном, жумушта кандай программалык тилди колдоном, ошол жөнүндө айтып кетем. Эң биринчи колдонгон тилибиз бул Python. Биз көбүнчө ушу Python дагы бөлүнөт да. Django бар, фронтенд Django, бэкенд дагы көбүнчө Django иштелет. Бирок Python дагы data science-ка бөлүнгөн өздөрүнүн библиотекалары бар. Улар NumPy, SciPy, sklearn, Matplotlib. Биз көбүнчө ушуларды колдонобуз. Менден көп сурайт, эмнеге Pythonду колдонсоңуз деп. Эң биринчиси бул оңой да. Оңой тил. Python'do жазуу оп-оңой. Башка тилге салыштырмалуу, мисалы мен өзүм жогорку окуп жүргөндө C++ окуйт элек. Ал жакта ошо Python'do 5 строк кодду C++'да сен 1 барак жазасың да. Ошондой оңойраак Python. Ошол себептен көбүнчө Python колдонулат. Анан кийин азыр Pythonго көп библиотека жазылып калды. Ошон үчүн Python биринчи тил болуп эсептелинет. Бул библиотека биз ушуну көп колдонобуз. Так. Анан кийин мисал, бул регрессия мисалы. Python'do көрүп турасыздар 4 строка, анан сиз уже өзүңүздүн моделиңизди курсаңыз болот да. Ошон үчүн Python абдан көп колдонулат. Так. Эми акыркы слайд бул жерде мен data science кантип болуу деген суроого жооп берүүчү слайд түздүм. Буга кийинирээк келсек болот. Азыр кийин баштасак болот дейм. Мени сиз слайдты бөлүшөм дедиңиз, ошондо көрүп алып, бияктан өзлөрү ссылкалар менен өтүп көрүшө болот экен да. Ооба. Ушунча эле болот. Python демекчи, Python акыркы учурда аябай эле популярный болуп келатат. Кээ бирөө питонисттер деп жаман көргөндөр да бар. Демек, Python ошо data science-да көп колдонулат экен да. Сиздин негизи эле презентацияңыз аяктады ушу менен? Ооба, ушул акыркы слайд. Негизи презентацияңыз data science темасын майын чыгара ачып берди окшойт. Түшүндүрүп бердиңиз окшойт. Абдан кызыктуу, анан көпчүлүккө пайдалуу болду десем эч жаңылышпайм. Анан кийин сиздин бул презентацияңызды бөлүшөм десеңиз, муну элдер дагы көп пайда алчу да экен. Эми биздин аудиториядан суроолор болсо берип калыңыздар. Сиздер чатка жазсаңыздар болот. Желательно сөздүн башына суроо деп баштап туруп, анан жазсаңыз көп сообщение арасында тапкыдай кылып. Же болбосо балким микрофон жандырып, түз эфирде сурасаңыз да болот. Мен сурасам болобу? Саламатчылык. Мен айтиге жаңы баштап жаткандардын катарындамын. Баштай элекмин десем болот. Бул өзүм декретте отурамын. Ошого кандай кеңеш берет элеңиз? Мындай түзмө-түз жооп алган дагы жакшы го. Мисалы менде азыр компьютерим, ноутбугум бар, компьютерим дагы бар. Бирок кайсы курстарды сунуштайсыздар? Курстар окуйдубу же мен чырактын анан келечек долбоорунун сабактары плейлистте сакталып турат YouTube'дачы. Ошону менен баштап ишке кире аламынбы? Кеңеш бере аласыздарбы? Кайсы курста окушум керек? Же болбосо ошол сабактар эле жетиштүүбү? Андан ары өзүм кете беремби улантып? Английскийимди уже жакшы уровеньге жеткирип алдым да.
Менде азыр плюстар ушул эле: ноутбук, английский. Сурооңузга рахмат. Негизи бирок дата сайенска жакыныраак суроолорду берсеңиз болмок. Тимур мырза, сиз суроону Түшүнүп атам ооба. Бирок уккан айтиге ооба. жооп берсеңиз болот. Менин компьютерим өчүп калды, азыр мобилден кошулдум. Суроо боюнча дата сайенска Суроо кыскача айтканда, суроолу угуп калдым. Азат мырза кичине угуп калдым, ооба. Дата сайенска опытсыз кирүү же баягы жогорку билимсиз кирүү абдан кыйын. Анткени бул жаңы направление болгон үчүн көп требованиялар коюлуп атат. Бирок менин оюмча сизге ошо фронт-энд, Азат мырза айткандай, келечек, диджитал келечек сыяктуу платформаларга кириш оңой деп ойлойм. Ошо фронт-энд, JavaScript ошолорго өтүү оңоюраак да дата сайенска салыштырмалуу. Биринчи оңоюнан баштап, анан сиз айткан, сиз деле өзүңүз деле көп, Тимур мырза деле көп кесипти аркалаган экен, анан бара отуруп акырында өзүнүн ишин дыкаттык менен билип калган учурда мына ушул менен кетем деп анан тандаса болот экен да, түшүнгөнүмчө. Дагы бир суроо бар экен. Чоң датадан бир маалыматты suurуп чыгыш керек болду дейли. Ошол суроону берген киши башка чыгарган башка адам питанистпи? Аналитик и питанист совместно иштейби дейт? Бул жакта да бөлүнөт. Дата инженер деп коет. Бул адамдар ошо маалыматтарды базага киргизет да. Базага киргизип, кандай десем, ошо маалыматтарды башка форматтан, PDF айтканда, Excel айтканда, ошо форматтан базага киргизген адамды дата инженер деп коет. А биз дата сайентисттер ошо маалыматтарды туура эле базадан алабыз. Көбүнчө да. Дагы бир суроо. Мен университетти карасам, ал жакта Artificial Intelligence жана Software Engineer бөлүмү бар экен. Кимисин тандасам, кандай кеңеш бересиз? Кандай университет айтсаңыз болобу? User деген user экен. Жазып атыр кайсы университет экен. Бул жакта кандай десем, азыр сапаттуу билим алуу дагы кыйын болуп кетат. Анткени көп фейк универлер бар. Жаңы хайп эмени алат дагы направлениени, анан кийин штампать этип берет да. Ошол да туура эмес деп ойлойм. Ошон үчүн сиздер баягы artificial intelligence'те караганда кандай бүтүрүүчүлөр бар экен деп карасаңыз болот. Эгер ошо бүтүрүүчүлөрдүн арасында жакшы же мындай популярдуу адамдар болсо, анда ошол artificial intelligence факультетти алсаңыз болот. Бирок көбүнчө мен азыр опытым боюнча көп data scientistер булар софтверден эле келген адамдар да. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо. Бирок бул суроо жооп берип кеткен окшойсуз. Бул эме интерн junior позицияларга minimum requirements айта аласызбы дейт. Жана кайсы сферадан баштаган оңой? Буга уже жооп берген окшойт, фронт-энд деп, өзүңүз жоңуңуз айтып кетсеңиз. Ооба. Бирок мен requirements боюнча бул жерде туура жооп жок деп ойлойм. Мындай карасаңыз, мен офер же вакансия деген маалда мен кирип карайт элем. Мисалы, Google'дын өзүнүн requirements'тери бар. Интернге же juniorга. Яндекстеги өзүнүн дагы эмелери бар, requirements. Ошон үчүн сиз биринчиден ошол вакансия ачып эле, ошол компания вакансиясын ачып изилдесеңиз болот да, кандай requirements бар экен. Андан кийин ошо requirements'e карап даярдансаңыз болот. Мен да окудум, ошондой эле кылып даярдангам. Баягы айтканда 10 интервью өткөм. Ошо 10 интервью бардыгы башкача болчу да.
башка суроолорду сурачу. Дата аналист боюнча да суроо экен. Дата сайенстин бул дата аналист бул дата сайенстин ичиндеги кызматпы же кандай? Окшош эле, бирок дата аналитиктер булар модель менен көп иштебейт. Булар ошо базасы болот, алар базадан маалымат алып, визуализация же ошол маалыматты какой-то инсайт ошол маалыматтан алат, бирок баягы дата бирок алар алгоритм же модельдерди көп колдонбойт да. Же вообще эле колдонбойт. Азыр акыркы 3 суроону алалы. Биринчиси акыркы 3-4 суроону жооп берели, убакыт дагы кыскарып баратат. Мен жогорку окуу жайда экономика бөлүмүн бүтүргөм дейт. Дата сайентист болгонго ыңгайлуубу дейт. Негизи эле математика, экономика тарапта окугандар үчүн кандай дейсиз? Ыңгайлуу, аябай ыңгайлуу. Анткени экономикада дагы сен көп математика, көп статистиканы колдонсоңар, экономикада мен көп бирок эң көп экономикадан кандай десем, дата сайентист көргөн эмесмин, бирок алардын ичинен 1-2 болгон да. Дагы бир суроо, Кыргызстанда дата сайентистке курстарды билесизби же сизден үйрөнсө болобу дегенде суроо бар экен. Азырынча мына айткандай, мен бизде Бишкекте дата сайентист группасы бар Телеграмда. Бишкек дата сайентист жаңы чыгат. Ошол группага катыла алсаңыздар болот. Ал жакта биз митаптар өткөрөбүз. Баягы жолугуп, ошо митаптарда биз көбүнчө дата сайентист кантип болуу же кандай курстар алсаңыздар болот деген суроого жооп беребиз. Бирок мен же менин дос балдарым, тааныштарым дата сайентист курстарды кыла элек Бишкекте. Анткени мен ушу жаңы эле келдим Бишкекке, анан кийин сурасам, көбүнчө баягы бэкграунд начар дейт да аларчы. Же болсо дата сайентист окуйм дейт, бирок математиканы окубайм дейт да. Ошол себеп деп айтып айтышкан. Түшүнүктүү. Негизи суроолор аябай көп болуп атат, бирок убактыбыз тилекке каршы азайып баратат улам. Андыктан менимче сизге азыр бир кыскача 1-2 мүнөттүк эркин микрофон берсем деп турам. Анткени убактыбыз уже аяктап баратат. Кыскача кайрылуу жасасаңыз болот. Балким кеңешпи же балким айтып кетет го, мисалы өзүңдүн 5-10 жыл мурдагы өзүңө эмне айтат элең деген сыяктуу, же болбосо жөн салмай айтасызбы? Эфирде сиздин эркин микрофон. Эгер сурооңуз болсо, мени Телеграмдан тапсаңыз болот. Тимур _ Турат. Ошого туура жазсаңыздар болот. Же болсо Телеграм группада, Data Science Бишкектеги группада издесеңиздер болот. Ошол жака биз көп маалыматтарды беребиз. Анан кийин не дерим? Эгер максатыңыздар болсо Data Science болом депчи, анда курстар алыңыздар. Азыр курстар көп болуп калды. Мен окуп жүргөн малда англис тилинде курстар болчу, орус тилинде же кыргыз тилинде вообще жок болчу. Азыр андай курстар толтура алсаңыздар болот. Андан кийин интервью өтсүңүздөр. Ооба, бул обязательно го дейм. Интервью көп өткөн сайын көбүрөөк опыт аласыздар. Ошо примерно 10дон бири success болот да. Мен маегибизден байкашымча, сиз азыр бир Польшалык компанияда иштеп баштадым деп атасызбы? Ошол жака relocate болуп кетем деп атасыз, Ооба, ушинтсек болот, ооба. Штаб-квартира Польшада болот. Негизи эле азыр биздин убактыбыз аягына чыгып баратат окшойт. Негизи биздин чөйрөнүн максаты бул биз билген, бири-бирибиз билген нерселерди бири-бирибизден экинчибизге өткөрүп берип, үйрөтүп тажрыйба алмашуу да. Андыктан бүгүнкү бул максатыбыз толук кандуу ишке ашты десем жаңылышпайм, убакыт аз болгонуна карабай. Сизге
Тимур мырза, терең ыраазычылык. Атайын убактыңызды бөлүп, бизге келип, билимиңизди, тажрыйбаңызды толук бөлүшүп кеткениңизге чоң рахмат. Менимче сиз менен дагы жай отуруп кенен сүйлөшчү темалар көп өңдөнөт, анткени көп суроолор берилбей да калды. Андыктан дагы бир күнү алып, көпчүлүктүн күдөрүн кызыткан, көпчүлүк тандаган бир теманы ортого коюп алып, ушундай кызыктуу маек курсак болчу да экен. Дагы бир жолу сизге чоң рахмат жана амандашканча бар болуңуз. Рахмат Азат мырза, чакырган үчүн да чоң рахмат. Терең ыраазычылык силерге. Сак болуңуздар. Болуңуз. Мына ушуну менен биздин бүгүнкү жолугушуу аяктады. Биз менен болуп бул Тимур Туратали мырза болду, дата сайентист. Ал эми биз менен чогуу болуп көңүл бургандар үчүн сиздерге да рахмат. Эгер бүгүнкү маек же берилген маалымат пайдалуу болгон болсо, лайктарды басыңыздар, лайкты басып коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле сунуш пикирлер, комментарийлер бөлүмүнө өз пикириңизди калтырып кетсеңиздер да болот. Андан тышкары чөйрө.com сайтына баш багып, ал жакта биздин башка долбоорлорду дагы иликтеп, көрүп, жана Instagram баракчага катталууну да унутпаңыздар. Чөйрөнүн колдоо менен бул сиз өзүңүздүн айланаңыздагы коомчулуктун өнүгүүсүнө кошкон салымыңыз экенин эстен чыгарбаңыздар. Барыңыздар, аманчылыкта болуңуздар, көрүшкөнчө.